Лекциянын темасы Уsun жана Дабан мамлекеттери. Сактардан кийин Кыргызстандын аймагында Усундардын уруулук бирикмеси пайда болгон. Усундар деген сөз Кытай хроникасынан кирген. Которгондо 10 уруу эл дегенди түшүндүрөт. Усун деген ат Чыгыш Түркістандагы Упса дарыясынан алынган деген дагы маалымат бар. Кандай болгон күндө дагы усундар түрк тилдүү элдердин бир бутагы экендиги тарыхта белгилүү. Усундар байыркы доордо эле хундар менен катар, юэжилер менен катар Улуу Кытай дубалынын батыш жагында көчүп жүрүшкөн. Бир бөлүгү биздин заманга чейинки 160-жылы сактарды, юэжилерди каратып Жети сууга көчүп келишкен. Алар бул жерде Балхаштан Чыгыш Түркістанга чейин, Ферганадан Иле дарыясына чейин талас өрөөнүн камтыган үчтүү мамлекет түзүшкөн. Бул мамлекеттин борбору Ысык көлдүн түп жергесиндеги Чигу деген шаар болгон. Чигу же болбосо Чигучен деп коет. Бул кыргыз тилине которгондо кызыл өрөөндөгү шаар дегенди түшүндүрөт. Чарбасы негизинен көчмөн, жарым көчкөн мал чарбачылыгы болгон. Усундардын бир бөлүгү дыйканчылык менен дагы кесип кылышкан. Булардын жана жогоруда айткандай борбор шаары жана отурукташкан турак тургун кыштактары дагы болгон. Бирок негизги байлыкты мал чарбачылыгы түшкөн. Усундардын эң бай адамдары 3-4 миңге жакын жылкы кармагандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Орустун окумуштуусу Аристов өзүнүн изилдөөлөрүнө таянып, өзүнүн китебинде усундар азыркы кыргыздардын тикеден тике ата бабасы болот деген жыйынтыкка келген. Биздин заманга чейинки 2-кылымда усундар Кытайдын хан династиясынын чоң саясатына тартылат. Усундар менен мамиле түзүүдө Кытайдын императорлору биринчи кезекте тынчтык бербей келаткан Улуу Кытай дубалынын түндүк жагын ээлеген хуннуларды талкалоо болгон. Экинчиден усундар Улуу Жибек жолунун өзүндө жайгашкандыктан ошол Улуу Жибек жолу аркылуу өтүп аткан Кытай товарларын Кытай соодагерлеринин ары бери өтүшүнө ыңгайлуу шарт түзүп берүүгө аракет кылган. Биздин заманга чейинки 115-жылы Кытайдын саякатчысы жана тыңчысы Чжан Цзян ушул усундардын мекенине келген. Анын маалыматтары боюнча, анын пикири сунушу боюнча биздин заманга чейинки 109-жылы хан династиясынын императору усундарга тектүү Кытай бийкечин аялдыкка жөнөтүп, аны менен кошо баалуу белектерди жөнөткөн. Натыйжада усундардын башчысын Күнби же болсо Күнбак деген титулду алып жүргөн. Кытайдын бул көңүл буруусуна ыраазы болуп, кытайлыктар менен союз түзгөн. Биздин заманга чейинки 71-жылы усундардын 50 миң адамдан турган армиясы кытайлыктардын 160 миң адамдан турган армиясы менен биригип хуннуларга чабуул койгон. Натыйжада хундардын империясы талкаланган. Ошентип Кытай императору
усундардын жардамы менен өзүнө ар дайым коркунуч туудуруп келген хундарды талкалаган. Кытай үчүн күчтүү уруу союзунун кереги жок эле. Ошондуктан усундарды өзүнүн тил алчаак өнөктөшүнө айландырууга аракет кылган. Мына ушул мезгилде усундардын башчысы Унгуйми деген күнбак өзүнүн Кытай аялынан төрөлгөн уулун мураскор деп жарыялап, Кытай императорунун кызынын колун уулуна сураган. Ушуну эле күтүп турган Кытай императору усундардын мамлекет башчысынын сунушун кабыл алып, кызын чоң салтанат менен усундарга жөнөткөн. Бирок карлыгы жетип калган усундардын күнбагы каза болуп, уруу аксакалдары Кытайдан төрөлгөн баласын такка отургузбастан күнбактын хун аялдан төрөлгөн баласын такка отургузган. Мына ошондон кийин Кытайдын көзөмөлү менен, Кытайдын жардамы менен ушул күнбактын Кытай аялынан төрөлгөн балдары менен күнбактын хун аялынан төрөлгөн балдарынын ортосунда бийлик үчүн күрөш жүргөн. Ушунун натыйжасында усундардын мамлекети алсыраган. Ошол алсыроонун үстүндө болгон мамлекет акыры жүрүп отуруп начарлап, өзүнүн мурдагыдай деңгээлинен алсырап калган. Усундардын маданияты негизинен сактардын маданиятына окшош. Археологдор аны бөлбөй сак жана усун маданияты деп атайт. Усундар дагы сактар сыяктуу эле өзлөрүнүн падышаларын, даңазалуу аскер башчыларын дөбө мүрзөлөргө коюшкан. Усундар менен сактардан калган эстеликтер бүгүнкү күнгө чейин сакталып калууда. Ферганадагы Дабан мамлекети биздин заманга чейинки 1-миңжылдыкта азыркы Кыргызстанга тиешелүү Фергана өрөөнүндө гүлдөп өнүккөн мамлекет болгон. Бул мамлекет жөнүндөгү маалыматтар Кытай хроникасында сакталып калган. Ал маалыматтар негизинен биздин эрага чейинки 2-1 кылымдарга таандык саясий окуяларды баяндайт. Маалыматтар боюнча Даван мамлекети Ферганадагы өтө күчтүү өнүккөн мамлекет болгон. Даван мамлекетинин калкы 300 000 адамды түшкөн. Алар душманга каршы 60 000 аскерди коюуга жөндөмдүү болгон. Даван мамлекетин падыша башкарган. Падышаны ишин жардам бере турган, тескей турган аксакалдар кеңеши болгон. Аксакалдар кеңеши падышаны тактан чыгарууга, такка отургузууга, согуш жана тынчтык маселелерин чечүүгө кеңири укукка ээ болгон. Давандыктар негизинен дыйканчылык менен кезип кылган. Сугат системасы абдан жакшы өнүккөн. Буудай өстүрүшкөн, арпа өстүрүшкөн, сулуу өстүрүшкөн, беде өстүрүшкөн. Давандыктардын атагын алыска кетирген бул жердеги ушу жылкы өстүрүү күчтүү өнүккөн. Давандыктар өстүргөн жылкылар жөнүндө дүйнөгө уламыштар жүргөн. Бул жылкылар асмандан түшкөн жылкылар деген уламыштар айтылган. Даван жылкыларына ээ болууга коңшу мамлекеттердин башчыларынын бардыгы аракет кылган. Давандыктардын коомдук түзүлүшүндө
бул социалдык ар кандай катмарларга бөлүнгөн. Даван мамлекетине кытайлыктар кызыгып, алардан аргымактарды алуу үчүн биздин заманга чейинки 105-жылы элчи жөнөткөн. Элчи Даванга келип, аксакалдар кеңешине өзүнүн өтүнүчүн айткан. Бирок аксакалдар кеңеши Кытайга аргымактарды бербестиги жөнүндө билдирген. Кытайдан келген элчи өзүн өтө эле жогору туткандыгы үчүн, өтө эле керсейгендиги үчүн давандыктар Кытай элчисин өлтүрүп коюшкан. Мына ушуну күтүп турган Кытай императору биздин заманга чейинки 103 жылы Ли Гуанли деген аскер башчысынын командасы астында Даванга 6000 аскер, 6000 атчан аскер, дагы 1000 деген жөө аскерлерди жөнөткөн. Алар Даванга келип, давандыктар тарабынан катуу каршылыкка дуушар болуп, кыйроого учурап, аскерлердин бир бөлүгү өлүп, бир бөлүгү Кытайга араң жеткен. Биздин заманга чейинки 101-жылы Кытайдын императору ошол эле полководец Ли Гуанлиге дагы 100 000 аскер топтоп берет. 100 000 аскер, аны коштогон 100 000 малга азык-түлүк жүктөп алып, Ли Гуанли кытайлыктар ушул Даван мамлекетине экинчи жолу чабуулга өтөт. Давандыктар душман менен колунан келишинче каршылык көрсөтүп салгылашкан. Өзгөчө Даван мамлекетинин борбору Эрши шаарынын тургундары шаарды коргоодо эрдиктин үлгүлөрүн көрсөткөн. Шаар дубал менен курчалган, 40 күн кытайлыктар курчап турушкан, шаарга келген сууну буруп жиберишкен. Мына ушундай кырдаалда Эрши шаарынан давандыктардын ичинен мурдатан эле бийликке умтулуп жүргөн Мотсай деген төрө чыккынчылык кылып, кытайлыктар менен байланыш түзүп, анан анын жардамы менен кытайлыктар Эрши шаарына кирип, аксакалдарды туткундап, аларды ошол падыша Мугуанын башын алып келип берүүнү талап кылышкан. Аксакалдар айласыздан ошол падышаны өлтүрүүгө макул болушуп, ошол падышаны башын Мотсай чыккынчынын жардамы менен кытайлыктарга беришкен. Кытайлыктар Эрши шаарын талкалагандан кийин бул жерден ондогон аргымактарды жана 3000ге жакын асыл тукум жылкыларды алып кайра Кытайга кайткан. Бирок жолдо дагы кытайлыктар өтө бул жактан алысырап калгандыктан жолдо да кыйналып, алган малынын, жылкыларынын 1000 гана Кытайга жеткен экен. Мына ошол кытайлыктар кетери менен эле давандыктар өзлөрүнүн көз карансыздыгын кайрадан калыбына келтирип, Мотсай деген чыккынчы кытайлыктардын жардамы менен падышанын тактысына отуруп алган. Аны өлүм жазасына буйрушуп, ошол мурдагы падыша Мугуанын Чанфын деген инисин такка отургузган. Ошентип 4 жылдык тирешүүнүн натыйжасында, 2 жолку чоң салгылашуунун натыйжасында давандыктар өздөрүнүн эркиндигин сактап калган, кытайлыктар бул мамлекетке тийишүүнү токтоткон.
leksiyanın teması Hundardın imperiyası. Хронологиялык жактан биздин заманга чейинки 3-1 кылымдар. Эгерде биздин заманга чейинки 8 кылымдан 3 кылымга чейин жашаган сактардын уруу бирикмелери мамлекет түзүүнүн алдында турса, хундар мамлекет түзүүгө жетишип, ал тургай аны Азиядагы эң күчтүү империяга айланта алган. Хундар жөнүндөгү маалыматтар Кытай булактарында биздин заманга чейинки 3 кылымдан баштап жазыла баштаган. Хундар түрк тилдүү элдердин ата-бабасы катарында эсептелет. Түрк тилдүү элдердин ата-бабасы болгондон кийин албетте хундар кыргыздардын дагы ата-бабасы болгон. Кытайдын тарихи булактары боюнча кыргыздардын биздин заманга чейинки 3 кылымдан берки тарыхы ушу хундардын мамлекети, андан кийинки империясы менен байланыштуу. Кыргыздарды хундардын императору Моде Шанюй биздин эрага чейин 201 жылы басып алгандыгы жөнүндөгү маалымат Кытай булактарында так жазылган. Демек кыргыздар биздин заманга чейинки 3 кылымдан баштап адегенде хун мамлекетинин, андан кийин хун империясынын тарыхында бирдикте өнүккөн. Биз кыргыздар хун империясынын түзүлүшүнө, анын экономикалык жактан күч алышына, руханий байлыгынын өсүшүнө, согуштук өнөрүнө кыргыздар дагы чоң салым кошкон деп ачык айтсак болот. Анткени адабиятчылардын, тарыхчылардын жана манас таануучулардын пикири боюнча биздин руханий байлыгыбыздын туу чокусу болгон манас эпосундагы айрым өзөктүү окуялар ошол хун доорунан башталган деген божомол бекеринен айтылбайт. Анткени хундар өзүнө кошулган элдердин, анын ичинен кыргыздардын жардамы менен Борбордук Азияда өзгөчө биздин заманга чейинки 3 кылымдан 1 кылымга чейин чоң империя түзүп, согуштук өнөрү боюнча эң алдыга чыккандыгы белгилүү. Манас дастанында айтылган элдердин, кыргыздардын ушул кытайларга жасаган жортуулдары, ошол хун доорундагы хундардын империясынын өзүнүн территориясын кеңейтүүгө кылган аракети, өзгөчө Кытайга Пекинге чейин ийгиликтүү жортуул чабуул жасагандыгы жөнүндөгү маалыматтар Манас эпосундагы окуяларды эске салат. Кытай тарыхчылары хундарды төмөндөгүдөй мүнөздөгөн. Хундар орто бойлуу, чымыр денелүү, баштары тоголок жана чоң, беттери жалпак тегерек адамдар. Ер жеткен эркектер мурут коюшуп, сакалдарын кырат. Алар кулактарына сөйкө салып, чокусуна гана бир тутам калтырып, калган чачтарын тасырайта кырып коюшат. Кою каштарынын астындагы кыйык көздөрүнөн от жанып турат деп сүрөттөшкөн. Хундар азыркы Кытайдын түндүгүндөгү Хуанхэ, Сары дарыя деп аталган чоң дарыянын түштүк жагында мекендеп, ал жердеги Ордос деп аталган жерди өзүнүн ата мекени катарында эсептеген. Хуанхэ дарыясынын түштүк жагы мал чарбасын жүргүзүүгө, экономиканы чыңдоого, элдин өнүгүп өсүшүнө, жашоосуна өтө ыңгайлуу жер болгон. Ошондуктан хундар бул ата мекенин көздүн карегиндей сактоого аракет кылышкан. Эгерде душман басып келсе, алардан чегинимиш болуп,
ошол Кытайдын түндүгү азыркы Монгол эл республикасынын түштүк жагындагы Гоби чөлүнө чейин ээрчитип барып, алар алсыраган мезгилде жаа менен атып кыйраткан. Ушундай жоокер кыйын эл адегенде чачкын бир нече урууларга бөлүнүп жашашкан. Аларды бириктирүү үчүн Тооман, айрым булактарда Түмөн деп аталат, Шанюй башкарган. Шанюй деген титул бул теңирдин куту деп эсептелген. Анткени хундар шаман динине сыйынышкан, негизги кудай катарында теңирди эсептешкен. Ошол элди башкарган адам бул теңирдин куту, теңир жиберген кут деп эсептешип, аны Шанюй деп атаган. Айрым тарыхый булактарда Шанюй деген сөз бул айкөл дегенди түшүндүрөт деген маалымат бар. Тооман Шанюй чачкын хун урууларын бириктирген мезгилде Кытайда дагы биригүү процесси жүрөт. Анткени биздин эрага чейинки 3-чү кылымга чейин Кытайлар дагы бытыранды болгон. Тарихий маалыматтар боюнча Кытайлар дагы ошол мезгилде 7 падышачылыкка бөлүп жашаган. Мына ошого байланыштуу Кытайда дагы биригүү аракети жүрүп, натыйжада ушул Кытай биринчи жолу бирдиктүү династияга, Син династиясына бириккен. Бул династия биздин заманга чейинки 221-жылдан 207-жылга чейин жашаган. 7 падышанын күчү бириккенден кийин Кытай ушул Хуанхэ дарыясынын жээгинен хундарды сүрүп чыгууга аракет кылган. Натыйжада биздин заманга чейинки 222-жылы кытайлыктар биринчи жолу хундарды ошол өзүнүн мекени болуп эсептелген Ордостон сүрүп чыгарат. Көп узабай эле Кытайдын өзүндө дагы династияда ушул бийлик үчүн күрөш башталат. Күрөштүн жүрүшүндө Цин Шинхуанди деген адам император болот. Кытайлар ошол бийлик талашуу мезгилинде хундар өзүнүн мекени Ордосту кайрадан калыбына келтирет. Мына ушундан баштап эки мамлекеттин ортосунда тирешүү башталат. Сан жагынан алганда Кытайлар ошол мезгилде эле 60 миллионго жакындап калган, тагыраак айтканда 59,6 миллион калк жашаган Кытайда. Ал эми хундардын саны ошол мезгилде 1,5 миллионго дагы жеткен эмес болгону тарыхый маалыматтар боюнча хундардын саны ушу 300 миң адамдын тегерегинде болгон. Биздин заманга чейинки 202-жылы Любан жеңишке жетишип, Кытайда жаңы династия пайда болот. Буга чейинки түзүлгөн биринчи Син династиясынын ордуна Хан династиясы орнойт. Хан династиясы биздин заманга чейинки 202-жылдан биздин замандын 220-жылына чейин жашаган. Тактап айтканда 4 кылым жашаган династия. Ушул династиянын мезгилинде Кытай экономикалык жактан дагы, саясий жактан дагы, социалдык, маданий жактан дагы гүлдөп өнүккөн. Азыркы Кытайлар ошол мезгилдеги, ушул эки доор тогошуп аткан мезгилдеги Хан династиясын абдан урматтап, ошол Хан династиясынын мезгилиндеги өзүнүн тарыхын өздөрү даңазалашат. Азыркы Кытайлар өздөрүн ханзулар деп, ошол Хан династиясын негиздеген адамдардын тукумубуз деп сыймыктануу менен эсептешет. Мына ошондой шартта хундар өзүнүн жерин сактап калыш үчүн, өзүнүн согуштук күчүн арттыруу үчүн жанында турган күчтүү империя болгон
хан династиясына каршы туруп, керек болсо үстөмдүктү колго алыш үчүн аракет баштайт. Ал үчүн буга чейин хун мамлекетин негиздеген Тоомандан же болбосо түмөндөн да күчтүүрөөк адам керек болгон. Мындай адам ошол Тоомандын улуу баласы Моде болгон. Бирок Тооман Модени мураскор кылып дайындабастан экинчи аялынан туулган эркек баланы мураскор деп жарыялайт. Модеден кутулуш үчүн ошол хундарга жакын жашап, күчтүү мамлекеттик бирикме катарында эсептелген юэжилерге тынчтык мамилени түзөбүз деген шылтоо менен Модени ак үйлүүгө ошо сый туткун катарында ошол жака жөнөтүп жиберет. Тооман уулунан Модеден кутулуш үчүн, эгерде мен кол салсам юэжилер Модени өлтүрүшү мүмкүн деген жаман ой менен капысынан юэжилерге кол салат. Бирок жаштайынан кыйын өскөн акылдуу Моде ошол мезгилде юэжилердин ичинен жакшы күлүк аттандап, анан качып чыгып, ушу хундардын арасына келет. Элдердин кысымы менен Тооман чоочулап, уулуна бир чакан отряд камдап берген. Мына ошол отрядка жетекчи болгондон кийин Моденин мына жоокер катарында, кол башчы катарында мүмкүнчүлүктөрү ачыла баштайт. Ал өзүнүн жоокерлерин атканда ышкырык сыяктуу үн чыгарган жебе менен куралдандырат. Ошолдун өзүнүн отрядында темирдей бекем тартип орнотот. Анан өзүнүн аскерлерин өзү кайсыл тарапка, кандай жаныбарга жаа тартса, ошол тарапка ойлонбостон туруп ок атууга үйрөтөт. Моденин ушул согуштук өнөрүн арттыруудагы, бийликке умтулуудагы аракетин көрсөтүш үчүн эл арасында ошол доордон ушул күнгө чейин уламыш сакталып калган. Бул уламыш боюнча биринчи жолу Моде өзүн туткундан, юэжилердин туткунунан куткарып келген аргымак күлүк атты көстөй жаа тартат. Аскерлеринин бир тобу Моденин буйругу боюнча аргымакка жаа тартат. Бир нече жоокерлер мындай күлүк атты өлтүрүүнүн зарылчылыгы жок дегендей кылып жаа тартпай коет. Ошол жерден эле Моде жаа тартпай койгон жоокерлердин башын алдырат. Дагы бир жолу Моде өзүнүн жакшы көргөн аялына капысынан жаа тартат. Бу жолу дагы жоокерлердин көпчүлүгү аялын көздөй, Моденин аялын көздөй жебелерин жөнөтүшөт. Ал эми жебе тартпай койгон жоокерлердин башы дагы алынат. Дагы бир убакыт өткөндөн кийин аңчылыкта жүргөн мезгилде капысынан Моде атасын атат. Калган жоокерлердин бардыгы тең ошол Модени кайталап, ошол жерден эмне болгондугун түшүнбөй туман дүйнөдөн кайтат. Бул окуя биздин заманга чейинки 209-жылы болгон. Ошентип Моде атасынын ордуна хундардын теңир куту Шанюй болуп калган. Ал бийликти колго алгандан тартып эле мамлекетте өтө бекем тартипти орнотууга аракет кылган. Уруулардын санына, чоң уруулардын санына жараша мамлекетти 24 өзүнчө бир административдик бөлүккө бөлгөн. Шанюйдун өзүнө тиешелүү 10.000 аскери болгон. Ал эми 24 жанагы бөлүмдүн жетекчилеринин дагы өздөрүнө тиешелүү аскерлери болгон. 24 даражага бөлүнгөн хундар негизинен 3 топко жиктелген. Биринчиси хан тукумдары, экинчиси
тектүү ак сөөктөр, үчүнчүсү уруу башчылары. Теңир куттар, мисалы хан тукумдары кийинки эки бөлүктөгү адамдар менен биргелешип мамлекетти башкарган. Хундарда граждандык укуктар туруктуу жөнгө салынган. Мисалы, оор күнөө кылган адамдар токтоосуз түрдө өлүм жазасына буйрулган. Жеңил күнөө кылган адамдарды беттери тырык кылып тилип салуу шарты болгон. Ууру кылгандарды өзгөчө катуу жазалаган, ууру кылгандар өлүм жазасына тартылып, алардын үй мүлкү конфискацияланган. Жортуулга биринчи жолу чакырганга баардык хун, эр жеткен хундар милдеттүү болгон. Согуштук тартипти бузгандар, ошол аскерге кызмат кылуудан баш тарткандар баардыгы тең өлүм жазасына тартылган. Лекциянын темасы Хундардын империясы. Моде хан жөнүндө дагы бир төмөндөгүдөй уламыш сакталып калган. Бул уламыштын мазмуну төмөндөгүдөй. Дунху деп аталган коңшу мамлекет 3 жолу элчилерин жөнөтөт. Биринчи жолу элчи жөнөткөндө Моденин күлүк аргымагын талап кылат. Дунхулардын бул талабындагы кеңешчилери менен кеңешип, ушул аргымак үчүн элдин канын төкпөй эле коелу, аргымакты берели деп бердирет. Экинчи жолу Дунху өлкөсүнүн башчысы дагы тийиштик кылып, Моденин эң жакшы көргөн аялын, акылдуу, сулуу аялын берүүнү талап кылат. Аял үчүн эки мамлекеттин ортосундагы мамилени бузбайлы деп бул сунушка дагы макул болот. Үчүнчү жолу дагы Дунху өлкөсүнөн элчи келип, алардын башчысы эки мамлекеттин ортосундагы дыйканчылыкка жараксыз, мал жайууга жараксыз таштак жерди берүүсүн талап кылат. Өзүнүн кеңешчилери менен кеңешкен учурда кеңешчилердин айрымдары эми мал чарбасына, дыйканчылыкка керексиз ээн жаткан жер, ошондуктан ошол жерди берсек болот дегендей кеңеш берет. Мына ушундай кеңешти уккандан кийин Моде ачуусуна чыдабай жер мамлекеттин негизи, жерин берген элдин келечеги жок деген ураан таштап, жанагы жерди берели деген кеңешчилердин баарын башын алдырып, анан коңшулаш жана кыр көрсөтүп аткан Дунхуларга чабуулга өтүп, Дунхулардын мамлекетин талкалайт. Мына ушундан улам Моде жетектеген хундар өзүнүн жеринин бир укумундагы бөлөктөргө бербөөгө аракет кылган, жерин көз карегиндей сактаган,
абдан ата мекенин сүйгөн адамдар болгон деп эсептесек болот. Дункуларды талкалаган соң Моде Шанюй 201 жылы түндүк тараптагы, түндүк батыш тараптагы, мына бул Кытайдын түндүгү жөнүндө жана түндүк батыш тарабы жөнүндө сөз болуп атат. Жортуулга аттанып 5 ээликти өзүнө каратат. Кытай тарыхчысы Сыма Цзяндын тарихи жазмалар деген китебинде жазылган. Мунун Кыргызстандын тарыхы үчүн мааниси чоң. Ошол мезгилде Моде Шанюй караткан ээликтер Кытай тилинде төмөндөгүдөй жазылган. Биринчи ээлик Хунюй, экинчи ээлик Күйеше, бул кыпчактардын ата бабалары деп эсептелип жүрөт. Үчүнчү ээлик Динлин, төртүнчү ээлик Гегун, мына бул кыргыздар. Жана бешинчи ээлик Цайли. Мына ушул 5 ээликти Моде Шанюй каратып алган деп ушул Сыма Цзяндын китебинде жазылган. Мына бул тарихи жазма Кыргызстандын тарыхы үчүн мааниси өтө чоң. Мына ушуга таянып биздин эрага чейинки 3 кылымда кыргыздардын өзүнүн мамлекеттүүлүгү болгондугу такталды. 2003 жылы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын эл аралык алкакта ушул Сыма Цзяндын жазып калтыргандыгы жөнүндө калтырганына таянып биз белгилегенбиз. Ушундан кийин Моде Шанюй чыгышты карай жеңиштүү жортуулдарды уюштурат. Тынч океандын жээгине чейинки аймакты басып алган. Армиясы бир аз эс алган соң Моде эми Кытайга согуш баштайт. Кытайдын армиясы хундардыкынан 15-20 эсе көптүк кылган. Бирок бул армиянын көптүгү Модени коркуткан эмес. Анткени Моденин согуштук тактикасы өтө күчтүү болгон. Ал жанагы өзүнө тиешелүү армияны 3 бөлүккө бөлүп, биринчи бөлүгүн оң канат, экинчи бөлүгү сол канат, үчүнчү башкы бөлүк бул чордондук бөлүк деп бөлүп, анан дагы бир бөлүгүн ар дайым буктурмага жашырып койгон. Алдыңкы катарга начарраак аскерлерди коюу дагы ошо Моденин тактикасы болгондугун Кытай тарыхчылары жазат. Душман адегенде ушу алдыңкы катардагы аскерлерге кол салып, алар менен беттешип, күчтөр начарраак болгондуктан аскерлер, хундардын аскерлери адегенде артка чегине баштаган. Артка чегинип ортого кирген мезгилде анан оң канат, сол канат, анан дагы күчтөр керек болсо буктурмадагылар кол салып, анан бат эле душманды жеңип алган тактика күчтүү өнүккөн. Мына Кытай жазмаларында ар дайым мына суроолор коюлат. Эмне үчүн көп сандуу Кытай аскерлери ушу аз сандуу хундардан жеңилип калган? Анан ошондо тарыхчылардын жыйынтыктары ушундай келет. Кытай эли бул күжүрмөн, эмгекчил эл, бирок согушка анчалык жөндөмдүү эмес. Ошого салыштырмалуу ошол доордо хундар аз сандуу болсо дагы ушу согушту жүргүзүүгө өтө жөндөмдүү, күжүрмөн, тактикасы күчтүү болгондугун тарыхый фактылар далилдеп отурат. Кытай менен болгон согуштун натыйжасында Моде Кытайдан хундардын башынан бери ата мекени болгон Ордосту бошотуп алган. Ушундан кийин 300 000 аскер топтогон Моде Кытайдын чек арасынан өтүп Кытайдын азыркы борбору Пекинге, ал мезгилде Пекин шаары болгон эмес, жерге чейин чабуул коюп баргандыгы жөнүндө тарыхый маалыматтар бар.
Bir жолку салгылашууда Кытайдын императору Лю Бан 300 000 аскер менен хундарга каршы чыгып, бирок хундардын тактикасынын күчтүүлүгүнүн натыйжасында император өзү хундардын курчоосунда калып колго түшкөн. Ошондо Моде Шанюйдун аялы ортого түшүп атып, анан кийин Кытайдын императорун туткундан бошоткон экен. Ошондон кийин Кытайдын императору тынчтык келишимин түзүп, кепилдик катарында өзүнүн кызын Моде Шанюйга аялдыкка берген экен. Бирок хундар келишимге дагы Кытайдын жанагындай тартууларына да карабай, ортодо курдуруп койгон Улуу Кытай сепилине да карабай, Кытайга тынымсыз жортуулдарды уюштуруп турган. Кайра жортуулдарда ошо Кытайдын борбордук бөлүгүнө, жана айткандай азыркы Пекин жайгашкан жерге чейин улам чабуул коюп турган. Мунун натыйжасында хан династиясы канчалык күчтүү деп эсептелсе дагы, императору Хун империясы менен хан империясы барабар деңгээлдеги мамлекеттер деп таанууга аргас болгон. Биздин заманга чейинки 177-жылы хундар юержилерди талкалап, алар ээлеген жерлерди багындырып алат. Юержилер болсо ошол мезгилде азыркы Чыгыш Түркистанды, Тарим өзөнүн ээлеп турган. Талкаланган юержилердин калдыктары ушу Жети сууну көздөй жер которууга аргас болгон. Ошентип Чыгыш Түркистандан Кореяга чейинки, азыркы Корея жарым аралына чейинки кеңири мейкиндикте хундардын империясы түзүлүп, Азиядагы эң күчтүү мамлекеттердин катарына кошулган. Биздин заманга чейинки 174-жылы Моде Шанюй каза болуп, анын ордун уулу Лаошан Шанюй ээлеген. Ал атасынын даңктуу иштерин уланткан. Биздин заманга чейинки 166-жылы 140 000 аскери менен Кытайга кол салып, анын чыгыш чектерин кыйраткан. Кытай императору Ван Ди тынчтык келишим сурап, хундарга жыл сайын салык төлөп турууга, чоң суммадагы салык төлөп турууга макул болгон. Биздин заманга чейинки 152-жылы Кытайлар дагы бир ирет тынчтык келишим түзүп, хундардын Шанюйүнө көп байлык менен кошо падыша хан бийкени аялдыкка беришкен. Бул мезгил, ушул Лаошан Шанюй бийлеп турган мезгил Хун империясын абдан гүлдөп, күч алып турган мезгили болгон. Ошол мезгилде Хун империясынын ээликтери түндүктө Енисейдин ортоңку агымына чейин, Тувага чейин жеткен, батышта Тарим өзөнүнө чейин жеткен, Чыгыш Түркистанды камтып, анан чыгыш жагынан Манчжурияга чейин жеткен эбегейсиз чоң аймакты Хун империясы өзүнө каратып алган. Биздин заманга чейинки 71-жылы Кытай хундардын империясын талкалоого дагы аракеттерди жасап көргөн. Ал үчүн Кытай бул империяны өзү жалгыз талкалай албасына көзү жеткен. Ошондуктан ал ушул Жети суудагы усундар менен байланыш түзөт. Уди деген император башкарып калган Кытайды. Бул акылдуу дипломат император болгон. Ошол аракеттерди жасап, ушул күчтүү усун мамлекети менен дипломатиялык мамиле түзүп, туугандык мамиле жасаш үчүн ошол жака тектүү өзүнүн туугандарынын кыздарын берип,
дипломатиялык мамиле түскөн, батыш менен чыгыштын ортосундагы дипломатиялык мамилени түскөн ушу Уди деп эсептелет. Анан акыры аларды хундарга каршы согушка көндүрөт. Натыйжада бир жагынан кытайлыктардын 140 000 аскерден турган армиясы хундарды көздөй бет алат. Ага усундардын 50 000 аскери кошулуп, биринчи жолу хундарга кыйраткыч сокку урган. Хундардын империясы биздин заманга чейинки 3-чү кылымда түзүлүп, өзгөчө 2-чи кылымда күч алган. Ошол мезгилдеги Азиядагы күчтүү империя катары эсептелген хан династиясы аргасыздан хун династиясына баш ийип, хан династиясы менен хун династиясы барабар күчтүү мамлекеттер деп таанууга, ал тургай хундарга жыл сайын чоң өлчөмдөгү салыктарды төлөп турууга мажбур болгон. Биздин заманга чейинки 1-чи кылымдан баштап хундардын империясы начарлай баштайт. Анын эң негизги себептеринин бири ушул хун империясындагы ич-ара бийлик үчүн күрөш болгон. Ушундай ич-ара бийлик үчүн күрөштүн натыйжасында биздин заманга чейинки 1-чи кылымдын ортосунда хун империясы экиге түндүк жана түштүк болуп 2 бөлүккө бөлүнүп калат. Мына экөөнүн ортосунда дагы атаандашы жүрөт. Мына ушундай кырдаалда Кытай империясы бул мамлекетти биротоло алсыратып, андан кийин талкалоого аракеттерин күчөткөн. 1-чи кылымдын орто ченинде 2-ге бөлүнгөн хун империясынын түштүк жагын Хухане деген Шанюй жетектеп, ал мамлекеттүүлүгүн сактап, ушул хан империясына баш ийип бергендигин мойнуна алып, ошолордун мыйзамдары менен жашай баштаган. Бирок мамлекеттүүлүктү сактаган. Түштүк жактагы хундар мамлекеттүүлүгүн бир топ убакытка чейин, тагыраак айтканда биздин эранын 215-чи жылына чейин сактап турган. Акырындык менен чарбалык жактан, маданий жактан, этникалык жактан кытайлар менен аралашып, тили аралашып, маданияты аралашып, саясий жактан дагы өз алдынчалыгын сактабай, акырындык менен ушул биздин эранын 3-чү кылымдарында түштүк хундар Кытай империясынын курамына сиңип кеткен. Ал эми түндүктөгү хундарды ошол 2-ге бөлүнгөн мезгилде Чжи деген Шанюй жетектеген. Ал өз алдынчалыгын сакташ үчүн хундардын ата мекени болгон Ордостон чегинип, Кытайдын түндүгүнөн Орто Азияны көздөй чегинип, өз алдынчалыгын сактап турган. Бирок мурдакыдай кубаттуу мамлекет болбой, кээде гана баскынчылык саясаттарды жүргүзүп, өзүнө коңшу турган кыргыздарга, диндерге үстөмдүк кылууга аракет кылган. Бул Чжи жетектеген хундар Кыргызстандын жергесине келишип, талас жергесин тандап алып, ошол жерге Чжи Шанюй чеп курдурат. Түндүккө жылган хундардын күч алышынан чоочулаган кытайлар атай аскер жиберип, биздин заманга чейинки 36-жылы талас жергесинде Чжинин армиясына кыйраткыч сок курат. Чжи колго түшүп, Кытайга алып кетишет, ошол жактан каза болгон. Ал эми ушул Кыргызстандын аймагында Жети сууда турган хундар акырындык менен жергиликтүү элдерге аралашкан, бир бөлүгү батышты көздөй жылган. Жыйынтыктап айтканда, хун империясы баш аягы тарыхый маалыматтар боюнча 3 кылым биздин заманга чейин, 3 кылым биздин замандан кийин жашаган. Даңазалуу доору бул биздин заманга чейинки 3-1-кылымдар. Ал эми
Биздин замanda хундардын таасири мурдагыдай болбой төмөндөп калган. Дүйнөлүк тарых боюнча элдердин улуу көчүнүн мезгилинде хундардын бир бөлүгү Европага, азыркы Венгриянын аймагына жылган. Ошол жакта Даңазалуу Атилланын жетекчилиги менен ошол жерде Европанын тарыхында гундар деген ат менен өзүнчө мамлекет түзүп, ошо Европанын тарыхында чоң рол ойногон. Убагында анын бул Атилла түзгөн империя Европага абдан чоң өнүгүшүнө чоң таасир этип, Рим дагы бул мамлекетке салык төлөп тулууга аргас болгон. Бул жөнүндө окуучулар, студенттер дүйнө тарыхынан окуса болот. Демек, хундар борбордук Азияда мамлекет түзүп, империя түзүп, тарыхта чоң из калтырган. Хундардын урпактары катарында азыр түрк тилдүү элдердин көпчүлүгү, анын ичинен кыргыздар дагы сыймыктанып окуп үйрөнсө болот. Лекциянын темасы байыркы кыргыздар, түрк кагандыктары. Байыркы кыргыздар тарых илиминде Борбордук Азиядагы эң алгач рет тарыхта ат эскерилген эл кыргыздар экендиги азыр эл аралык алкакта белгилүү болуп калды. Кытайдын тарыхчысы Сыма Цзян өзүнүн тарихи жазмалар деген эмгегинде кыргыздарды биринчи жолу эскерет. Ал хундардын Шанюи, Моде батышка, түндүк батышка жортуул уюштуруп, өзүнө коңшу жашаган бир катар элдерди каратып алды. Алардын ичинде Гянгундар, Динлиндер, Синлилер бар деп айткан. Тарых илиминде кытайлыктар Гянгундар деп кыргыздарды атагандыгы анык такталды. Ошентип кыргыз аты биздин эрага чейинки 201 жыл менен такталган. Бул Борбордук Азиядагы азыркы мезгилде жашап аткан элдердин ичинен кыргыздардын эң байыркы экендиги Кытай тарыхында биздин эрага чейинки 3-кылымда эскерилгендигинен кабар берет. Ушунун негизинде 2003 жылы эл аралык алкакта кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын Бириккен Улуттар Уюмунун атайын кабыл алган резолюциясы менен белгиледик. Ошол мезгилде кыргыздардын мамлекети болгонбу, эл катарында калыптанганбы деген суроо туулушу мүмкүн. Рас, ошол мезгилде кыргыздардын өзүнүн ээлиги болгондон кийин
Хун императоры аларды атайлап аскер менен басып алгандан кийин албетте ошол мезгилде кыргыздардын мамлекеттик түзүлүшү болгон деген тиянака келсек болот. Окумуштуулардын арасында кыргыз этноними, анын чечмелениши жөнүндө бүгүнкү күнгө чейин талаш тартыштар болуп келүүдө. Көбүнчө кыргыз этнонимин элдик уламыштардын негизинде 40 кыз санына байланыштырып, 40 ууз санына байланыштырып чечмелегендер көп кездешет. Илимде дагы ар кандай пикирлер бар. Мисалы, Радлов кыргыз деген сөз 40-100 дегенден пайда болгон деп түшүндүрөт. Ахмат Тоган 40 дегенден пайда болгон. Петров кызылдар дегенди түшүндүрөт дейт. Кононов кызыл чачтуу, көк көздүү эл дегенди түшүндүрөт. Окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча байыркы кыргыздар европейттик типте болгон. Ак жуумал, бойлору бийик, көздөрү көк адамдар болушкан. Алардын жүздөрү кызгылт тартып, албырып турган, чачтары кызгылт түстө болгон. Ошондуктан көбүнчө кыргыз деген ат алардын өңүнө жараша, жүзүнүн албырып тургандыгына жараша, чачынын кызыл болгондугуна байланыштуу, кызыл баштуу адамдар, кызыл жүздүү адамдар дегенди түшүндүрөт деген пикир бар. Чындыгында Борбордук Азияда ошол мезгилде уруулардын бири-бири менен биригиши, убакыт өткөндөн кийин кайра ажырап кетиши, ондогон уруулар биргелешип мамлекет түзүшү, чарба жүргүзүшү адаттагыдай көрүнүш болгон. Ошондуктан кыргыздар деген элдин айланасына көптөгөн уруулар, аттын айланасына көптөгөн уруулар бириккен. Ошол мезгилде кыргыз уруусу бир мезгилдерде кыргыз деген этнонимдин тегерегине 40 уруу бириккен деген гипотеза бар. Бул 40 уруудан бириккен эл деген божомол чындыкка көбүрөөк жакын. Кыргыз деген атты алып жүргөн элдин Борбордук Азиядагы кеңири мейкиндикте жашап турушу, тарашы, бул бир мезгилде кыргыз деген этноними адегенде уруу аристократтарына, аскер башчыларына берилген сыймыктуу, даңазалуу, көбүнчө саясий маанидеги аталыш болгон деген пикир бар. Ошондуктан Борбордук Азияда жашаган көпчүлүк эл, көпчүлүк уруулар өздөрүн кыргызбыз деп атаганга аракет кылышкан. Ошол Борбордук Азиядагы өздөрүн кыргызбыз деп атоого аракет кылган салт кийинки мезгилдерге чейин эле, ушул 18-19 кылымдарга чейин эле сакталып келгендиги жөнүндө маалымат бар. Эмики маселе бул кыргыздардын ата журту жөнүндө маселе. Кыргыздар биздин эрага чейинки 3-кылымда эскерилген. Бул жөнүндө жазып Сыматян кыргыздардын ошол мезгилдеги жашаган жери кайда болгондугу жөнүндө эскерген эмес. Ушундан окумуштуулардын арасында ар кандай пикирлер пайда болгон. Кыргыздардын алгачкы родинасы Энисейде болгон деген пикирлер айтылган. Жок, кыргыздардын алгачкы мекени бул Теңир тоодо, Чыгыш Түркүстанда болгон деген божомолдор айтылган. Кийинки мезгилдеги изилдөөлөр кыргыздардын эң байыркы мекени ушул Чыгыш Түркүстан, анан Чыгыш Теңир тоо экендиги илимде аныкталды. Ошентип кыргыздар адегенде өзүнчө мамлекеттүүлүккө биригип, кийинчерээк 3-кылымдын башынан баштап Борбордук Азиядагы эң ири дөөлөт болгон хундардын карамагына кирип, ошол хундардын империясынын тутумунда дүйнөлүк өзгөчө Борбордук Азияда
болуп турган саясий окуяларга активдүү катышкан. Хун империясы биздин заманга чейинки биринчи кылымда Енисей тарапка, Алтайга жортуулдарды уюштурган. Ошондо кыргыздар хун армиясынын анын Шанюй Чижинин жетекчилиги астында хундар менен ошо Енисейге, Алтайга чейин барган. Экинчи ата мекенинде кыргыздар ошол биздин заманга чейинки биринчи кылымында барып ошол жерде отурукташып калган деген дагы пикирлер бар. Биздин заманга чейинки 99-жылы Кытай аскерлери хундарга кол салат. Бирок Кытай аскерлери хундардан жеңилип калып, анын кол башчысы Лилин колго түшөт. Эгерде Лилин Кытайга кайтып барса, жеңилгендиги үчүн өлүм жазасына тартылмак. Ошондуктан бул таланттуу аскер башчы хундарга кызмат өтөөгө макул болот. Хундардын Шанюй Лилиндин сунушун кабыл алып, аны ага өзүнүн кызын аялдыкка берип, Енисейлик кыргыздарды башкарууга жөнөткөн. Ошол Енисейлик кыргыздарды өнүгүшүнө өбөлгө болгон белгилүү журт башчылары, кагандар, Улуу Кыргыз дөөлөтүн негиздеген кол башчы Каган ошол Лилиндин урпактары болгон деген дагы маалымат бар. Илимде ошол мезгилдеги саясий окуялардан улам кыргыздын ооз-эки чыгармачылыгы, дастан жаратуу өнөрү өнүгүп, Манас эпосунун алгачкы варианттары ошол доордо биздин эрага чейинки жана биздин эранын башындагы ошол саясий окуяларды чагылдырган Манас эпосу жарала баштаган деген дагы пикир бар. Лилин ошол кытайлык ханзада Алмамбеттин образын түскөн деген дагы окумуштуулардын пикири бар. Биздин заманга чейинки биринчи кылымдын ортосунда хуннулардын бир аз алсырап калгандыгынан пайдаланып, кыргыздар тагыраак айтканда 56-жылы өз алдынча мамлекет катарында бөлүнгөндүгү жөнүндө кабар бар. Бангу Кытайдын байыркы тарыхчысы кыргыздардын бул мамлекетин Кыргызго, которуп айтканда Кыргыз падышачылыгы деп атаган. Кылымдын биздин эранын башындагы 1-5 кылымдарда кыргыздар ушул негизинен түрк элдери менен аралашып, азыркы мекенинде Чыгыш Теңир тоодо Түркістанда жашап тургандыгы жөнүндө үзүл-кезил маалыматтар бар. Андан кийин 5-кылымдан кийин кыргыздардын негизги өнүгүүсү Енисей тарапта болгон. Бул жөнүндө өзүнчө кеп кылабыз. Биздин замандын 6-кылымынын ортосунан 12-кылымдын 1-чейрегине чейин Борбордук Азияда түрк доору деп аталган чоң мезгил жатат. Анткени 6-кылымдын ортосунда Борбордук Азияда түрк уруулары күчтүү өнүгө баштап, Борбордук Азияда үстөмдүк орнотууга аракет кыла баштаган. Түрктөр деген сөз Кытай тарыхнамасында 546-жыл менен эскерилет. Түрктөр деген этноним байыркы түрк тилинен которгондо күчтүү, туруктуу, түбөлүктүү дегенди түшүндүргөн. Тарыхый маалыматтар боюнча бул этноним дагы кыргыздар деген этноним сыяктуу, а дегенде аристократияга ыйгарылган. Кийин бара-бара этноска ыйгарылган аталыш болуп калган. Илимде
түрктөр хундардын чөйрөсүндө 4-5 кылымдарда акырындык менен калыптанган деген пикир бар. Түрк доору жөнүндө айтканда, ушул аталган 6 кылымдын ортосунан 12 кылымдын 1 чейрегине чейин бир катар түрк мамлекеттери бирин-бири алмаштырып, бири-бири менен кээ бирлери коңшу болуп жашап келген. Биринчиси бул Улуу Түрк Кагандыгы. Улуу Түрк Кагандыгы өзгөчө чоң каганат болгон. Мунун негиздөөчүсү ушул Ашина уруусунан чыккан Бумын деген адам болгон. Каганат 552 жылы негизделип, 603 жылга чейин 51 жыл жашаган. Каганаттын аймагы өтө кеңири болгон. Буга Борбордук Азия, Чыгыш Түркістан, Уйгурия, кең мейкиндик, өтө чоң кеңири мейкиндик кирген. Кийинчерээк бул Кагандыкка Кытай баш ийген, Иран баш ийген, Византияны каратып алган. Бул Евразиялык эң чоң мамлекеттердин бири болуп калган. Кийинчерээк ич-ара талаш тартыштардын натыйжасында бул мамлекет алсырап, 603 жылы Батыш Түрк Кагандыгы жана Чыгыш Түрк Кагандыгы болуп экиге бөлүнгөн. Чыгыш Түрк Кагандыгынын тарыхы Енисейлик кыргыздар менен байланыштуу. Ал эми Батыш Түрк Кагандыгы ушул Теңир тоодогу азыркы Кыргызстандын аймагын камтыган, ушул жердеги кыргыздардын тарыхы менен байланыштуу. Чыгыш Түрк Кагандыгы 630 жылы Кытайлардын экспансиясына туш келип, Кытайлар бул мамлекетти басып алган. Бир топ жылдан кийин мамлекет 679 жылы боштондук үчүн күрөш баштап, кытайлыктардын эзүүсүнөн кутулуп, кайрадан мамлекет түзгөн. Бул экинчи Түрк Кагандыгы деп аталат. Экинчи Түрк Кагандыгы дагы мурдакы Улуу Түрк Каганын негиздеген Бумын, Истеми кагандардын жолун жолдоп, ошол Улуу Түрк Кагандыгын ооматын кайрадан кайтарууга аракет кылган. Бирок 744 жылы карлуктар менен уйгурлардын кол салуусунан талкаланып, ошол Чыгыш Түрк Кагандыгынын аймагында жаңы дөөлөт уйгурлардын кагандыгы түзүлгөн. Ал эми Батыш Түрк Кагандыгы 603 жылдан 704 жылга чейин жашаган. Батыш Түрк Кагандыгына Чыгыш Түркүстан, Орто Азиянын дыйканчылыкка ылайыктуу жерлери, Арал деңизинин айланасы, Түндүк Кавказ, анан Талас жергеси кирген. Бул Батыш Түрк Кагандыгынын борбору адегенде Таластагы Миңбулак деген шаар болгон. Кийинчерээк бул каганаттын борбору Суяп шаарына, Токмоктун жанындагы, азыркы Токмоктун жанындагы Суяп шаарына которулган. 7 кылымдын ортосунда Кытайдагы Таң династиясы бул Батыш Түрк Кагандыгы ушул Улуу Жибек жолунун артериясында жайгашкандыктан ушул мамлекетти басып алууга аракет кылган. 656 жылы салгылашуу Иле дарыясынын боюнда болуп, бул салгылашууда Кытайлар жеңишке жетишкен. Ошентип Батыш Түрк Кагандыгы негизинен ушул салгылашуудан кийин 656 жылдагы салгылашуудан кийин Кытайга көз каранды болуп калып, бул жерге Кытайдын наместниктери негизинен бийлик жүргүзүп, айрым бир учурларда өз алдынчалыкка ээ болуп, бирок акыры
704 Батыш түрк кагандыгы жоюлган. Анын ордуна түрк мамлекеттеринин кезектегиси эзеп менен алып отурсак 4-чү түрк мамлекети бул Түргөш кагандыгы түзүлгөн. Түргөш кагандыгы 704 жылдан 766 жылга чейин жашаган. Негизинен Батыш түрк кагандыгынын территориясында орун алган. Түргөштөр дагы сары түргөштөр, кара түргөштөр болуп экиге бөлүнүп, булар ушу бийлик үчүн ар дайым күрөшүп келген. Бул мамлекеттин борбору дагы Суяб шаары болгон. Сырдарыядан Иртышка чейинки жерлерди ээлеп турган. Өз мамлекетин булар 20 округга бөлгөн. Ар бир округ 7000ден аскер берүүгө милдеттүү болгон. Ошондо мамлекеттин аскер күчтөрү бир топ чоң болгон. Түргөштөрдүн душмандары да көп болгон. Түргөштөргө Таң империясы, чыгыш түрктөрү, араб баскынчылары көз артып, булардын жерин каратып алууга аракет кылган. Ушундан улам түргөштөр өзүнө коңшу мамлекеттер менен мамиле түзүүгө аракет кылган. Натыйжада Кытай менен, Енисейлик кыргыздар менен, Теңир тоодогу уруулар менен мамиле түзгөн. Акыры ушул Түргөш мамлекетиндеги кара жана сары түргөштөрдүн ортосундагы карама каршылыктын натыйжасында бул түргөштөрдүн мамлекетин 8-кылымдын ортосунда карлуктар басып алган. Эми 5-чи түрк мамлекети бул Карлук мамлекети. Ошентип Түргөш кагандыгынын ордуна Карлук мамлекети пайда болгон. Карлуктар негизинен Булак, Чигил, Ташлык деген 3 руудан турган. Карлуктар адегенде Батыш түрк кагандыгына кийинчерээк түргөштөргө баш ийип келген. Батыштагы жана чыгыштагы түрк кагандыктарынын ортосунда жайгашкандыктан карлуктар кээде ушул эки мамлекетке тең көз каранды болуп, экөөнүн ортосунда кыйналган учурлары болгон. 744 жылы карлуктар уйгурлар менен биригип, экинчи түрк кагандыгын талкалаган. Мунун натыйжасында Борбордук Азияда түрк элдеринин, түрк урууларынын бирикмеси болгон уйгур кагандыгы түзүлгөн. Уйгур кагандыгы 744 жылдан 840 жылга чейин жашаган. Бул мамлекет Борбордук Азиядагы эң күчтүү мамлекеттерден болгон. Мунун күчү жөнүндө кезегинде Кытай империясы дагы жылына салык төлөп тургандыгы бул мамлекеттин күчүнөн кабар берет. Карлуктар жөнүндө сөз кылганда тарыхтагы Атлах салгылаш жөнүндө айта кетүү керек. Бул Борбордук Азиянын тарыхында өзгөчө тарыхый мааниси бар салгылашуу. Анткени Орто Азия жергесине Кытай империясы кызыгып, бул чөлкөмдү басып алууга аракет баштаган. Ошол эле мезгилде араб халифаты дагы өзүнүн империясынын чегин кеңейтип, ислам динин ушул Орто Азияга таратууга аракет кылган. 748 жылы Таң Кытайы 100 000 аскер менен Түркистандан чыгып, чүйөрөөнүн басып алган. Акырындык менен жылып отуруп, Таласка жакындаган. Ушул мезгилде араб халифатынын 100 000 аскери дагы кытайлыктардын алдын тозуу үчүн аларды тороп чыккан. Эки армия Талас суусунун боюнда кездешет. Атлах деген шаарга жакын жерден.
4 gün boyu güçleri sanı jagынан askerleri birдей болгон эки армия Талас суусунун эки өйүсүндө бири-бирине батынып кол сала албай 4 gün тирешип турат. Ушундай мезгилде Карлук элинин мамлекетинин жетекчилери, Карлук эли, ошол Карлук мамлекетинде жашаган башка түрк элдери, анын ичинен кыргыздар дагы келечек үчүн эгерде Кытай басып алса эмне болорун түшүнгөн. Ошондуктан атчан Карлук аскерлери кытайлыктардын артынан күтүүсүздөн чагылгандай тез чабуул койгон. Алагды болуп калган мезгилде алдыда турган араб аскерлери дагы чабуулга өтүп, бул салгылашууда кытайлыктардын 80 миңдей аскери кырылып, 20 миңдейи колго түшкөн. Ушундан кийин Кытай империясы Орто Азияга 1000 жыл бою катылып келген эмес. Ошондуктан бул атлак салгылашуусу андагы карлуктардын чечүүчү чабуулу тарыхта белгилей кете турган окуя.